бир тооктун арасына, жөжөлөрдүн арасына бир бүркүттүн баласы түшүп калат экен. Бул бүркүттүн баласы тооктор ар дайым анын амекиси, тагасы, башкасы бардыгы акелери, агалары ар дайым сен тооксуң дей берет экен. Ал байкуш бийикте учкан куштарды көрүп, асманда учуп жаткан куштарды көрүп, ар дайым учкусу келет экен. Аларга умтулуп учуштун аракетин кылат экен. Бирок сен тооксуң, тоок чалыгынча каласың, качан көргөнсүң тооктун учканын дей берет экен. Күндөрдөн бир күн ал бүркүт бир чоң, бир бийик чокка чыгат экен дагы, эми учайын деп канаттарын жазып, анын бүркүттүн билесиздер, канаттары чоң болот, өтө жакшы болот. Эми учайын деп аракет кылып жатайын деп, учайын деп жаткан учурда баягы байкелеринин, ата-энесинин апасы тоок, атасы тоок мээсине баягы сөздөр келет экен. Сен тооксуң, тоок эч качан учкан эмес деп. Эми кыссадан кысса ушул урматтуу мусулман муртаган, окуядан окуя, алынчу сабак өтө көп. Бүгүн биз тоок ой жүгүрүп жатабызбы, же бүркүтчү ой жүгүрүп жатабызбы? Асманда учуш тууралуу ойноп жатабызбы, же жерде жемеленип ар ким таштаган мусуларды тытып жеп жүрүштүн жолун ойлонуп жатабызбы? Коомго урматтуу мусулман биртуганым, бүркүттөй боласыз, мага уч деген балдар тарбия кылтабызбы, же өзүңө окшогон элден чыкпай, катарды бузба деген, риятты бузба деген тоокторду тарбиялап жатабызбы? Чечим эле өзүңүздөн.